Мен ырдаганда кээ бир кандайдыр аял сезим болобу, кандай сезимде болот билбейм, көбү ыйлашат да. Бул жашоонун кереги жокто, эч кимге кереги жокто, бул кээ күнүмдө өлүп калып, жашоодон кечип кетким эле күндөр болду да, кечип кетким келгенчи. Эми басып кетүүгө буга чейин көп эле аракет кылышты да, апамдар, чоң апам, чоң атам мени тазикке салып алып жуунабыз эми баягы үйдө неме жок болгондон кийин, шарт жок үйдө жашагандан кийин. Алтынай Нарбаеванын ырлары мындай лирикага жакын го, мындай жүрөктү эзген, мындай аккордеондо башкача чертет. Жолугуп ырдагым келет деп коем, ошо жолугуп ыр жазып туруу менин кыялымда ошо мүмкүн болсо ошого жолуккум келет эле да. Кара көз асыл затым, кашымда жүрчү жакын. Гүлбарчын Исаева деген каарманыбыз биздин телеканалдын тагдыр көрсөтүүсүнө кайрылып турат. Гүлбарчын айым бүгүн Нарын областынан атайын Борбор калаага келген. Дал ушул жерден Гүлбарчын айым менен жолугууну мерчемдегенбиз. Азыр бул жерде турат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келипсиз Бишкекке. Жакшы келип болдуңузбу? Жакшы келдик. Кененирээк баарлашалы, паркта бирге сейилдеп, макулсузбу? Мейли. Нарын районуна караштуу Казан Коон айылынан келдим. Эми тубаса эмес, эми төрөлгөндө жакшы эле төрөлүп турмун да. Жашынакай эле 6 санама болуп төрөлүп анан ошо 1 жашка чукулдап калган кездерде андай катуу грипп менен ооруп турмун да. Анан ошо оорудан кийин ошо грипптин осложнениясы деп айтышат да. Анан ошондон эле ошо полимелит деген диагноз коюшкан ба медицина боюнчачы. Полимелит это буттун белден ылдыйкы, ошо бут сөөктөр өспөй калат, ошо басканга мүмкүнчүлүк жок. Ошондой диагноз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Басып кетүүгө буга чейин көп эле аракет кылышты да, апамдар, чоң апам, чоң атам мени үй бүлөдө биринчи неберени чоң ата, чоң апалар багат го негизи, кыргыздарчы. Чоң ата, чоң апамдын колунда болдум мен көбүнчөчү. Үйдүн улусу болгондон кийин ата энемдин улуу баласы, сымында менчи. Ошо чоң атам, чоң апам көп эле доктурга алып барды, кыргызча табып, молдо кожолорго көп барышты да, мен тияка алып барды, бияка алып барды. Басып кетет деген үмүт мененчи, мен деле баламын да басып кетем деп, анан ошо 20 жашка чейин басат деп бир молдого барса ошентип коюп турду. Мен баламын да. Негедир ошо 20 жашты мен ушундай көмүр тутуп алгам да өзүмөчү. Качан 20га чыгам деп жыл санай берсим үчүн да. Ар бир туулган күнү болгон сайын быйыл мынчага чыктым, быйыл мынчага чыктым депчи. Аны батыраак 20га чыксам экен, 20га чыксам бассам, 20га чыксам мен ырчы болом, сахнага чыгам деп ушундай бала кыялда ошончумун да. Анан үйдө кылыжо комуз бар болчу, ошону кармап, ошону чертип, мындай кыялданып өрчүм да, кылы жок да, эчтекеси жок. Анан жаш өткөндө уже акылың толуп, билгенде уже түшүнүп өткөнсүң да, уже дарттан аяк башыңды, баса албасыңды түшүндүм да. Анан эки жакка деле көп кийин дегенде ошо өзүм токтотуп койдум, баргым келбей, эчтеке молдо кожо, доктор деп жантан себеби билдим да мен эч нерсе жардам бере албасынчы. Анан макул эми баспасам деле, зато мен акылым ордунда, колуман иш келет деп өзүмдү сооротуп, ушу тагдырга моюн сунуп, көп деле неме болбоганга бара айласың да, моюн сунасың да тагдыргачы. Андан кийин үмүтүң өчкөндө бир неме болот экенсиң да. Бул жашоонун кереги жокто, эч кимге кереги жокто, бул кээ күнүмдө өлүп калып, жашоодон кечип кетким эле күндөр болду да, кечип кетким келгенчи. Анан суицидке деле барайын деп ойлоп бир жолу неме аракет кылгам, бирок Кудайдан ажал келбесе өлө албайт экенсиң да. Анан кайра ойлондум, жок, мен өлбөшүм керек, жашайм. Мейли ушундай ал акыбалымда деле жашайм деп
өмүрүмдүн көпчүлүгү ушу 4 балда өттү да. Өзүмдү өзүм алаксытып, 14 жашымда комуз үйрөндүм. Ошо комузга көп басым жасадым. Анан курак үйрөнүп, курактарды курап, түймөлөрдү түйүп, ушинтип эле өмүрүмдүн 36 жашына чейин үйдөн чыкпаптырмын да, кийин ойлосомчу. Ошентип 4 балдын ичинде өмүрүмдүн жаштыгымдын көп өттү. Анан учурда азыр жана экөөбүз башында сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, туугандардын, жакын саналаштардын тоюна ырдап барып калам деп, канча жашыңыздан баштап ошо той топурга чыга баштадыңыз? Той топурга чыккан деле аз эле болду, бир айланып канча десем. 2-3 эле жыл болду го. Ага чейин мен эчтака өзүмдү тартынып ырдап деле мындай эч кимди көргөзчү эмесмин. 2013-жылы ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин фестивали болгон, ошо региондордон таланттууларды алып чыгып, эл арасын аралаштырыпчу. Мен ошо фестивалга катышкандан баштап ошо жашоомдун жаңы барак ачылды десем болот да. Себеби ага чейин мен эч жака аралашчу эмесмин, элге чыккандан тартынчумун. Үйдө эле өзүбүздүн чөйрөгө көнүп алып, башка чөйрөгө элге уялчумун да, даже мындай сүйлөгөндөн уялчумун, ыр эмесчи. Анан өзүмдүн комнатамда эле өзүм үчүн эле ырдап, өзүм үчүн эле ыр жазып, анча-мынча ыр жазчумун мурдачы, өзүм жүрөгөн чыккан. Анан азыр мурда мен комуз үйрөнгөнгө чейин ыр жазчумун да. Анан түн ичинде уктабайсың, өзүң менен өзүң сырдашып, эч ким менен сырдаша албайсың да. Ошентип ыйлап анан ырларды жазчумун. Анан кийин дегенде таштап койдум. Анан ошо акыркырым ошо эмнегедир эсимден кетпейт да. Көпчүлүк ырларымды жатка билбейм. Чын айтайын, анан бир ырымды эле эстеп жүрөм да. Мен ошо ырымдан кийин кайра мындай жашоого, ырдын саптарында бар да, эми түшүнгөн кишиге поэзиянын саптарындачы, анан кайрадан жашоого кайттым шашып дегенде, ортодон айтып атпайбы, жана суицидке барайын деген ойлор келген да. Ушу жашоону эмнесине жашап жүрөм, ким үчүн жашап жүрөм дегенчи. Анан ошол ырдан кийин кайра кой жашашым керек экен дедим да. Анткени жашоо таттуу экен да, жан таттуу экен да. Кайра ошентип коем да, анан кой деп, анан бир күнү жатсам эле эртең менен ошол немеге келди да, тилиме келди да, анан баракка жазып койгом. Ийилдим, тагдыр сага сынганым жок. Өмүрдө көп сүзүлдүм, үзгөнүм жок. Күндөрдүн канча катал кездеринде күдөрүм эмнегедир үзүлгөн жок. Бүк түштүм өмүрүмдүн кээ күнүндө, бүлбүлдөп жарык турду үмүтүмдө. Алдастап айлам таппай калган кезде, каректен жашымакты кайгым бөлө. Тагдырдын чырмалышкан чыйыр жолу, чечилбес түйүнчөктөй түйүн болду. Талыкпай ар түйүнүн чечип келем, тамшанткан жашоом мага кумар болду. Той топурга чыкканда коноктор сизди ырдап жатканда өзгөчө бир колдоо көрсөтүп, сизди кубантса керек, Мен ырдаганда кээ бир кандайдыр аял сезим болобу, кандай сезимде болобу билбейм, көбү ыйлашат да. Сен ыйлата турган ырларды да айтып окшойсуз да, жалаң, Ооба, көбүнчө репертуарым чын эле ошондой болуп калат да. Сен качан эле муңдуу ырларды ырдай бересиң, бир шаңдуу ырдасаң болобу дешет. Анан өзүң жүрөгүңө жакын, өзүм лирикага жакынмын да, ошондой ырларды көп тандап алат окшойм. Үнүмдүн тембрине да ошондой жай ырларды тандабайм. Кээ бирөө ырдайт дедим, ыйлашат. Азыр мурда ыйлаганда мен неме болчумун. Азыр көнүп калдым, элдер ыйлагаса деле элге көңүл бурбайм, өзүмдүн ырымда, өзүмдүн немемде жашап ырдай берем да. Мен эми элди карасам, алар ыйласа мен өзүмдү жоготуп ийсем, мен өзүм ырдай албай калам да. Себеби ошон үчүн мен өзүмдү кармаганга аракет кылам да, ыйлабагангачы. Мен элге көрүнбөй ыйлайм да эми. Анан канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Учурда кызым бар деп да айтып калдыңыз, Кандай мырзага, эмне болгон мырзага турмушка чыктыңыз? Бизде неме бар да, протезный завод бар да. Ошого келип жылдар ишене алып турабыз да. Анан мен жолдошум Таластан болот өзү. Анан ошо больницадан таанышканбыз да. Биздин башка ошо деле бир өзүнчө бир чети башында секретный болду, эч кимге айтпай эле
сүйлөшүп жүрдүк. Анан мен деле билдим да биздин баш кошуубузга баары эле каршы болот да. Себеби ал тараптан деле, мен тараптан деле каршы болот. Сиздин жакындарыңыз, ата энеңиз, анын жакындары, ата энеси, ооба, каршы болот. Себеби биз мындай соо адамдардай эмеспиз, өзгөчө адамдар болгон үчүн баарыбыз биздин жашообузга эч кимдин көзү жеткен эмес да, жашап кете алат, кантип жашайт, эмне кылып жашайсыңар деген тоскоолдуктар болорун сездим да. Анан эч кимге айтпай туруп эле анан экөөбүз баягы телефондон сүйлөшүп жүрдүк. Биринчи ошо больницадан таанышып, анан сүйлөшүп анан ал Таласына кетти, мен Нарынга кеттим, телефондон байланышып жүрдүк. Анан кайра бир 8 айдан кийин кайра кийинки кайталанып келген леченияга келгенде анан ошол жактан баш кошуп анан Бишкекке жашап калдык да, эч кимге айтпай чечпей. Анан мен качан агылга турмушка чыгып экөөбүз бир квартира таап алып, анан жашагандан кийин үйдөгүлөргө айттым. Аябай баары каршы болушту, баары түшүнбөстүктөр болду, ар кимден ар кандай сөздөрдү уктук. Анан баарына көз жумуп туруп эле ошо жашадык. 3 жыл жашадык, башында жакшы эле жашадык. Анан кийин дегенде ман чөйрөсүнүн немесинен өзгөртө албай койду да, башындагы чөйрөсүчү. Кайра ичкиликке неметип баштады. Биз Арча 5-те квартирада турдук. Анан ал бирөөсүн пенсиябызды квартирага койдук, бирөөсүн пенсиябызды тамак ашка койдук. Анан сен мага жөлөк таяк бол, мен сага жөлөк таяк болом деп сүйлөшүп эле башында жакшы жашадык. Анан мен боюмда болду. Боюмда болгондо анан ал коркту, сен кантип төрөйсүң, эмне кылып төрөйсүң деп. Анан бизди да неме да учетко отуруу кыйын экен да. Себеби мына майыптуу бар аялдарга больница оңой менен учетко албайт экен. Тем более мен положениемда жаш өтүп калганда оготер баары коркушту да. Мен немеменчи кандай бала төрөйсүң, себеби өзүң коляскада отурсаң, анан сага баланын эмне кереги бар эле, кантип багат элең дегенде ар кимдин ар кандай сөздөрүн уктум. Анан болбой эле мен төрөйм дедим. Ошол учурда мага жолдошум поддержка көп керек болчу да. Анан ал мени түшүнбөй, анан анан 2 башка жолго түшкөнгө туура келди да. Макул, анда сени кой бердим деди. Кой бер, бар анда сен өз айылыңда жаша. Мен бир Кудайга ишендим, анан өзүмө ишендим. Кудай колдойт. Мен төрөйм ушу кызды депчи. Анан частный больницага, частный учетко отурдум. Уже ичим чоңойгондо мен вообще үйдөн жүргүлөп жүрөм да, коляскага отура албайсың, себеби квартира тар. Эч жерде жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Анан вообще жатып калдым. Анан жатып калганда энекенде кайра түтпөйнө мамам келип карады менчи. Ал жерде жолдошуңуз кетип калдыбы? Жолдошум кетти дедим. Сен ичип туруп алсаң, мени карабасаң, мен деген кыймылдабай жатышым керек. Анан дейм, ал мени түшүнбөйт. Сен турбайсыңбы, тамак жасап койбойсуң. Анан кетет да, эртең менен кетет. Же жумуш жок, ага шаар ичинде жумуш жок, деле нервный стресс болуп кетти. Анан чөйрөсү, ичкендер чөйрө болуп калды, кошуна жактанча, аларга кошулуп ала кетет. А мен ичим менен туруп кыймылдай албайм да, жатам, жатышканга туура келет, мени түшүн. Мен бала төрөп алсам, анан кичине кайрадан кичине чыдап койсок, анан баягы эле оокат кылам, баягы эле жүргүлөсөм да мен тамагымды жасап атам да, өзүмдүн тамагымды жасайм. Үй ичиндеги оокаттарды жасайм. Бир комнат үй болсо да ошону шыпырыш керек, жууш керек. Ошолордун баарын эле жасап атчумун да. Жолдошум мага башында жакшы эле жардам берчү. Суу алып келип берет, суумду төгүп келип берет. Шарты жок үйдө жашайсың да, туалетиңден проблема, аларды төгүп жакшы эле карады. Тазикке салып алып жуунабы сен үйдө неме жок болгондон кийин, шарт жок үйдө жашагандан кийин. Тазик алып келип берет, мен дагарага түшөм, ал суумду алып келип берет. Ошентип эле бири-бирибизге ошентип неме жардам берип жашадык да. Ал ошондой жумуштарды жасайт. Мен болсо колуман тамагымды жасайм, үйүмдү жыйнайм, анан жакшы эле жашадык башындачы. Анан ошо мен боюмда болгондо уже кыймылдай албай калганда ал менден коркту да. Кантип төрөйсүң, эмне өлүп калсаң сен, ой мен өлбөйм, төрөйм, просто кыймылдабай жатам, сен мен жазач немелерди кошо жаша десе, ичип алган киши характери неме болуп калат да. Ошончо ал кетти. Мен квартирада жалгыз жашадым, төрөгүчөчү, себеби мен частный бияка учетко отургандан кийин айылдын больницасына да кеткенге туура эмес болуп калды да. Анан мамам келип, жаныма келип, мамам карап жатты.
Төрөгөндөн кийин кичине 15 күндөн кийин анан кесироа менен төрөдүм да. Өзүң төрө албайсың анан. Баланы алып эле мен квартирада кантип жашайбыз? Сени айылга алып барып эле айылдан багайын эми, айылга бар деп анан алып кетти да. Физически эле бутун баспаган болсо менде неме жок да, патологический оору жок, генетический оору жок, баары эле тукумубузда баары эле жакшы. Мен просто грипптен кийин эле ушундай болуп калды да менчи бутумчу, анан атак баары эле жакшы болду. Кудайга шүгүр эми, Кудайдын колдосу, Кудайдын керемети, бир мындай кереметке деле ишениш керек экен да, кыялдаргачы. Анан ошо кызым жакшынакай төрөдүм, учурда азыр 1,5 жашта. Кызым төрөлгөндө жолдошум келип кетти, ошо бир көрүп учурашып. Төрөдүңбү, кандай төрөдүң деди. Жакшы төрөдүм дедим. Телефондон анда-санда чалып коет. Төрөдүм дедим. Бир келип кетти. Ошо менен кайра ал Таласка кетти, мен Нарынга кеттим. Ошончо келген жок, ошо баласына деле анда-санда кандайсың деп чалып коет. Бала жакшыбы деп коет. Жакшы дедим, болду ошо менен. Аны деле жамандай макул эми, ада өз жашоосун, өз немесин тандап кетти. Экөөбүз больницадан тааныштык өтмөйм, ал жолдошум да бир буту жок болчу да, протез менен жүрчү. Анан экөөбүз бирибизди түшүнүү менен, колдоо менен баш коштук. Бактылуу болобуз деп эле жашаганбыз, жакшы ой тилек менен. Анан тагдыр экен, кайра эки башка жолго түшкөнгө туура келди. Мейли дедим, анын өзүнүн жашоосун тандады. Мен өзүмдүн жашоомду тандадым. Зато эне болдум, эне болуп бактысын сездим. Анан балам үчүн мен бактылуумун да. Балам үчүн жашайын деп аракет кылып, ошо кызымдын чоңоюшу менен, кызымдын өнөрү чыгып келатат, ошо менен өзүмдү карап, өзүмдү алаксытып, ошо бала менен жашап атам, бала үчүн деп. Кайсы ырды чертип бересиз бизге? Сыймык Бешекеевдин жакшы сөз айтчы мага деген ырын ырдап берейин. Кара көз асыл затым, кашымда жүрчү жакын, караның издеп келем, кайталап уламатым, жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылы жашоочудай, жүрөккө тапчыдабай. Жарокер жарпым жасчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың чашчы кана, жакшы сөз айтчы мага. Алтынай Нарбаеванын ырлары мындай лирика жакын го, мындай жүрөктү эзген, мындай аккордеонду башкача чертет. Аял затынан ушу көбүнчө жалгыз биринчи Алтынай Нарбаеваны билдим да мен. Обычно көбүнчө эркек балдар, эркек кишилер чертет го аккордеондон. Анан ушу Нарбаеваны да аябай кумир тутуп ырларын жатта ырдачумун да. Ошо же менен дагы кумириңе жолугуп, мындай дуэт ырдаган келет го. Ошо Алтынай Нарбаева менен мындай жакшы ырды запись кылып, мындай эстрадныйбы же аккордеонбу, комуз менен экөөнүн коштоосунда ырдайбызбы, ушундай ырдасам деп кыялданам да. Жолугуп ырдагым келет деп ошо жолугуп ыр жазып туруу менин кыялымда. Ошо мүмкүн болсо ошого жолуккум келет эле да. Дагы бир ырды сурамайланды, кайсы ырды чертип беребиз? Өзүңүзгө жакшы көргөн дагы бир ырды. Эми Алтынай Нарбаевады айтып калбадым, анан ошонун бир ырын ырдап берейин. Эми Алтынай Нарбаеванын көбүнчө аккордеондун немеси диапазону чоң да. Комузга көп ырлар оңой менен келе бербейт да. Анан мындай ырдап берейин.
Күндөр өтпөй кыштын, сагындым жаздын жытын, санаркап басып жүрөм, сайрашын күтүп куштун. Санаркап басып жүрөм, сайрашын күтүп куштун. Агарган ак булуттар, жашоого жамгыр сунар. Сагындым жазым сени, кабар бери жаштыгымдан. Жаштыгым кайрып берчи, ак сүйүү ала келчи, жазым менин. Мен мурда үйдөн чыгып атканда өзүм үчүн эле комнатадан ырдап эле ойлочумун да, эми ушинтип эле комнатада мен ырымды ким угат, үнүмдү ким угат деп эле жанагы кыялдар орундалат экен. Көп тар чөйрөгөдөн мен чоң чөйрөгө аралаштым да, аста болсочу мындай аз эди, мен аябай чоң чөйрөгө аралаш элекмин. Анан мен кыялым чоң сахнага чыгууда, мен ойлочумун коляскада отурсаң эле сахнага чыгуу мүмкүн эмес экен деп, көрсө мүмкүн болот экен да. Биз бала чакта интернет жок болду да. Эми азыр болсо интернет бар, соц тармактардан түрдүү адамдардын түрлүү тагдырын көрүп атам. Азыр мүмкүнчүлүгү чектелгендер, наоборот, мүмкүнчүлүгү чексиз нерселерди жазып атат да, карап отурсаңарчы. Спорт тармагында, илимдер тармагында көптөгөн адамдар. Анан мен деле ушу өзүм чыгармачылыкка жакын болгондой, мен искусство тармагында ушу өзүм коляскада отурсам дагы бир маданиятка бир жакшы кызматын көрүп, ырларымды жаратып, ырларымды жаздырып, чоң сахнада концертимди берсем дейм да. Ушу мындай демөөрчүлөр болсо, себеби азыр бир жаздырууң эле студияда неме да, билем да баасы канча экенин. Анан өзүң пенсияң немеден ашпай калгандан кийин өтө чоң ырларды жаздыра элекмин да. Телефонго эле жазып, өзүмдүн ырымды өзүм угуп коем, мен кайра ошентип эле жүрөм да. Атайын запистен, жакшы үндөр, жакшы запистен, жакшы ырлар болсо дейм да, жазылган. Гүлбаршын айым, анда ушул жерден сиз менен коштошобуз. Сиз менен маектешип атып, кантип убакыттын өткөнүн билбей калдым. Кеч дагы кирип баратат. Сиз да эми үйүңүзгө узаталы. Сизге көп-көп ийгиликтерди каалайм. Буйруса, ишенем. Сиз мага айтып берген, биздин чыгармачыл топко айтып берген бардык кыял максаттарыңызга жетесиз. Мыкты бир ырчы болосуз деп ишенем. Рахмат сиздерге да, ушу менин кыялым, ушу бирден бир кыялым дагы бир орундалды да. Анткени силердин тыбыга көптөн бери кайрылсам деп жүрчүмүн, бирок убакыт саат ушуга алып келди экен. Чыгармачылык ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Анда сизди унага салалы эми, жүрүңүз.